Assalamu alaikum жалпыға. Биздин денебиз бул биздин үйүбүз. Үйүбүздүн канчалык бекем жана кооз болуп турусу күн сайын ал үчүн жасап жаткан аракеттерибизден көз каранды. Үйүбүздүн каркасы бул албетте сөйөктөрүбүз. Сөйөктөрүбүздүн бекем болуусу 4 шарттан көз каранды. Булар витамин D, витамин С, магний жана кальций. Кальцийди холодестен алабыз, магнийди жаңгактан, витамин D'ны балыктан, витамин S'ни болсо лимондон алсак болот. Үйүбүздүн коргону бул биздин булчуңубуз. Булчуңдарыбыздын бекем болуп туруусу 2 шарттан көз каранды. Булар кыймыл аракет жана массаж. Массажды сөзсүз эле башкадан кылдырыш керек эмес. Күн сайын кайсы жерибиз уюса, ошол жерибизди массаж кылып турсак болот өзүбүздүн колдорубуз менен. Анан кыймыл аракетти мүмкүн болушунча көбөйтөбүз. Эч кур дегенде күн сайын 10 минуткадан басышыбыз керек болот. Анан үйүбүздү кооз кылып турган бул биздин терибиз. Терибиздин бекем болуусу дагы 2 шарттан көз каранды. Биринчиси коллаген. Коллагенге организмди байытыш үчүн этти көбүрөөк жешибиз керек болот. Экинчи биздин терибиз үчүн керектүү болгон шарт бул албетте уйку. Мүмкүн болушунча аны азайтпаганы аракет кылайлы. Үйүбүздү жылуулап турган бул биздин боорубуз. Боорубуздун бекем болуусу дагы 2 азыктан көз каранды. Биринчиси сарымсак, экинчиси болсо куркума. Ушул азыктарды дагы рационго киргизели жана жеп ичип турайлы. Анан үйүбүздүн канализациясы бул албетте биздин ичегилерибиз. Ичегилерибиздин бекем болуусу 2 азыктан көз каранды. Биринчиси капуста, экинчиси укроп. Эгерде ушул азыктарды жеп турсак, күн сайын ич катуудан таптакыр кыйналбайбыз. Анан дагы бир органыбыз бар. Ал жакшы иштей турган болсо, бүтүн денебиз бекем болот. Эгерде ал начар иштей турган болсо, тез ооруп турабыз. Бул биздин оозубуз, үйүбүздүн дарбазасы болгон. Демек, оозубуз аркылуу кез келген эле нерселерди жей бербей, ден соолук үчүн пайдалуу болгон нерселерди жегени аракет кылайлы. Эсиңиздерде болсун, биздин бир эле үйүбүз бар. Эч башка жакка көчкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошол себептүү мүмкүн болушунча аны бекем сактаганы аракет кылайлы. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, өзүңүзгө сактап алыңыз. Башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз.